Мамлекет башчы Садыр Жапаров Нарын аэропортунун аэробекетинин жаңы имаратынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Анда курулуш иштери аяктоо алдында турат. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов аткарылган иштер тууралуу президентке маалымат берди. Анын айтымында, аэропорттун имараттары жана курулуштары 1964-жылы жасалма учуп конуу тилкеси, башкаруу жолдору жана перрон 1974-жылы ишке берилген. Ошондой эле үстүбүздөгү жылдын жазында аэропорттун аэродромунун асфальт бетон төшөлмөсүн, учуп конуу тилкесин, башкаруу жолдорун жана унаа токтотуучу жайларды оңдоо, калыбына келтирүү иштерин баштоо пландалууда. Аба каттамынын азайышы жана жүргүнчүлөрдүн жоктугунан аэропорт 1999 жылдан бери иштебей турган. Оңдоо иштери аяктагандан кийин бардык келген жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн тиешелүү шарттар түзүлүп, ошондой эле Нарын облусуна ички каттамдарды жандандырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Манасбек Самидинов учурда 2022-жылы башталган Казарман аэропортунун асфальт бетон төшөлмөсүн, учуп конуу тилкесин, башкаруу жолдорун жана унаа токтотуучу жайларды оңдоо, калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы боюнча маалымат берди. Долбоордун аяктоо мөөнөтү 2023-жылдын 3-кварталына пландаштырылган. Казарман аэропорту 80-жылдардын башында курулган. Аэробекеттин өткөрүү жөнөмдүүлүгү саатына 40-50 жүргүнчү. Аэробекеттин имаратын оңдоо иштери акыркы жолу 2018-жылы түзүлгөн. Маалыматты уккан соң мамлекет башчысы аймактардагы калктын жашоо шартын жакшыртууда аэропорттордун ишинин маанилүүлүгүн белгиледи. Өлкөнүн бардык аймактары менен аба байланышын жакшыртуу, өлкөнүн бардык аэропорттору толук кубаттуулукта иштеши үчүн аба каттамдарын өнүктүрүү зарыл. Президент Садыр Жапаров курулуш иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, аларды талаптагыдай деңгээлде жүргүзүүнү жана долбоордун белгиленген мөөнөтүн так сактоону тапшырды.